söz erкиндиги менен жоопкерчилик бул эри шаркак болуш керек. Бул маселеде талаш жок. Бул мыйзам долбоору менен таанышып чыктым. Мына Орозбек мырза алып келген мыйзамдардын баарын эле колдоп келатабыз. Бирок бул жерде эки чоң менин оюмча мындай ката бар да. Муну экинчи окууда оңдошубуз керек. Биринчиден, эгерде адам бирөөнү жала жапса, караласа, мазактаса, азыркы мыйзамдар мына Эркебек Жумабекович отурат. Азыр деле мыйзамдар бар да. Менин кадыр баркыма доо кетирди деп туруп, азыр деле соттошконго укугу бар. Бул жетиштүү. Экинчиден, айып пулдардын жана штрафтардын бул өтө чоң сумма, 200 миң менен 100 миң деген. Ошону экинчи окууга сунуш берели. Физикалык жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 2000 сом деп койсок, жетиштүү болот. Бирок негизи мен мындай штраф салганга деле каршымын. Урматтуу депутаттар, эң негизгиси бул жерде элестетсеңиз, бирөөгө жала жапты деп Маданият министрлиги тараптарды алып келип алып, сен эмне үчүн ушинттиң, сен эмне үчүн мынттиң деп экөөнү сураштырып, беттештирип, ушу Маданият министрлигинин жумушу ушулбу? Маданият министрлигинин жумушу таптакыр башка да, мисалы. Ал үчүн сот бар да. Эмне үчүн сен мынтип жаздың деп бүт барын кылмыштын оордугун бүт териштире турган бул сот органдары ошон үчүн сотта. Анан кантип биз ушу каралашкан эки тарапты Маданият министрлиги алып келип алып, мына бетме-бет отургузуп алып мындай сурайт. Мен ушуга түшүнбөйм да. Мына экинчи сунушум. Ушуну мына Маданият министрлигине деле мындай бир топ жеңилдик болот. Ошону сот карасын деп коелу мына. Эки сунуш. Сот чечсин. Экинчи сунушум ошол жанагы 200 миң эмес 2000 сом, 100 миң эмес 1000 сом кылып койсок, менимче жетиштүү болот. Мына ушу эки сунушту экинчи окууда сөзсүз ишке ашырып бересиздер деп ишенебиз. Анткени чындыгында Маданият министрлигинин компетенциясы бул жарандарга айып пул салуу эмес. Ал такыр башка. Миссиясы, алар министрликтин милдети такыр башка. Алар жарандарды ушул Facebook менен TikTok'ту, Instagram'ды алып келип, карап алып, сен эмне үчүн ушинтип жаздың, эмне үчүн мынтип айттың эле дегенге кимдер кылат аны? Кандай адистер кылат? Кандай эксперттер? Ошонун бардыгын биз азыр эле мына жогорку соттун төрагасын шайладык го. Анын бардыгын сот чечсин. Мына ушундай менин эки сунушум бар. Ошондуктан рахмат. Экинчи окууга биз кат жүзүндө сунушту даярдап койдук. Мына ошондо биз компромисстик жол менен министрлер кабинети менен жогорку кеңеш кырдаалдан чыгабыз. Жарандарыбызга дагы жеңил болот. Ошол эки кыска айтканда ошол. Сот чечсин, жана айып пулдар кескин азайсын. Болду. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, менде мындай суроо бар да. Өткөндө айылдаштарым бизде Арашан айылында алма бакча бар да. Ошол жерден ГАИ кызматкерлерин видеого тартып алышыптыр да, уктап атышыптыр да. В рабочее время да. Анан кийин эгер ал киши ошону тартып туруп соцсетке чыгарса, анда бул кишиге гаишниктер арыз жазып туруп штраф салып коймок да, туурабы? Жок. Себеби алар эгер адам ал кемсинткен формада же аны мазактаган, жала жапкан болбосо. Эгер жөн эле иш кызмат абалында турган адам уктап атып тартып чыгарып койсо, анын комментарий. Өзү жазат да, мисалы, мен эмнеге чыгарат деп туруп жазып койсочу. Сен карап туруп эмет койсоң да штраф саласың ал кишиге, туурабы? Жок, ал урматтуу Сейитбек Алмазбекович, бул биринчиден бул жерде бул мыйзамдын өзгөчөлүгү лингвистикалык экспертиза керек. Ал эгер үнсүз сөзсүз жок дегенди тартып койгон болсо, ал мазактоого киреби, кирбейби, аны эксперт чечиш керек болот да. Бизге тилекке каршы жөнөкөй адамдарга экспертизада жетпей калат негизи. Мен жаман көрбөй эле, болгондой эле айтам да. Бул бир. Анан кийин даже айып бул силер штраф салсаңар деле, бул штрафты төлөй албаса кандай болот анда? 100 миң сомду төлөй албай калды адам, эмне кыласыңар анда? 100 миң сом төлөнбөсө, ал жанагы пайыз кошулат. Андан кийин мөөнөттөр өткөндөн кийин сот аткаруучуларга жиберилет. Кандай? Сот аткаруучуларга жиберилет, мажбурлап төлөтүү боюнча чаралар. Мажбурлап иштекеси жок болсо эмне кыласыңар?
Мына коллегаларым айтып атат 1000 сом, 2000 сом. Эми Ошого Сейитбек макул Алмазбек, болушубуз керек. адам бирөөнү биринчи укук бузбаш керек да. Бирөөнү жөн эле отуруп жалаадап мазактабаш керек да. Анан мен укук айып тартпайт элем дебеш керек. Деген баарыбыз укуктук коомдо жашап атабыз. Биринчи адам ойлонуш керек. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сөз бар. Адамдын ар намиси, кол тийбестиги бул адамдын машинесинен да кымбат нерсе да, ал өмүр бою топтогон нерсе. Ошону ойлонуш Биринчи керек. негизи кечирип койгула мени, бирок биринчи негизичи коомдон сураш керек болчу да, ошо коом талкуулоо кылыш керек да. Анан кийин ошо мыйзамды чыгаш керек болчу. Менин Коом оюмча талкуу болду. бул мыйзам чийки менин оюмча. Кечирип койгула, бирок урматтуу коллегалар, бул мыйзам чийки. Урматтуу министрдин орун басар, айтсаңызчы, ушул азыр каралып аткан мыйзамдын алкагында жалган жала каралоо маселелер бул коомдук жеке же жарандык жеке маселеси? Коомдук жеке. Коомдук жекеби? Кантип? Мисалы мага карата бир жаран жазса, ушул жалган жала маалыматты берсе, мазактаса, бул коомдук маселе болобу? Бир жагынан алга чара көрүү механизминде мамлекеттик орган ага таасир этүү чарасын көрүп атат арыздын негизинде. Сиз адашып кетип атасыз. Адашып атасыз. Бул жеке маселе. Бул жарандык жеке маселе. Коомго кандай биякта тийишси бар? Коомдо эгер өтө оор кылмыш иш болсо, анда коомдук жеке маселе болот. Бул кылмыш иш эмес да. Ну тем более, сиз азыр коомдук деп айтып атасыз, коомдук жеке маселе. Сиз адашып атасыз. Жеке маселе болсо, эгер ушундай наразычылык болсо биздин жараныбыздан, алар кодекстин алкагында тийиштүү органдарга кайрылса болот. Силер дагы кошумча укук коргоо органдардын бири ушул мыйзам менен азыр өзүңүздөр тастыктадыңар. Маданият министрлиги силер кошуп атасыңар. Ооба. Анда биякта Чыңгыз мырза отурган, сизди мен куттуктайм, сиз укук коргоо органдарынын бирисиз. Анда силерге погона беришибиз керек. Анда жалпысынан ушул системаны оңдошубуз керек, урматтуу министрдин орун басар. Эгер силер укук коргоо органдары катары маданият министрлиги карасаңыздар. Чыңгыз мырза, силерге погоналар бере баштайбы? Урматтуу Чыңгыз Азаматович, негизинен маалыматтык Кыргызстандын маалыматтык коопсуздугу боюнча жооптуу орган катары Маданият министрлиги эсептелет. Биз ошол телерадио тармагында дагы жанагындай мыйзам бузуулар боюнча дагы биз иш алып барабыз. Билесиздер, өзүңүздөр ошо жалпыга жалган маалымат боюнча. Чыңгыз мырза, карап көрүңүз. Бизде ички иштер министрлиги бар, башкы прокуратура бар. Атайын следствие тергөөчүлөр боюнча өзүнчө бөлөк макам бар. Алар эч кимге карабайт, өзүнчө бөлөк эгемендүү иштеп атат. Түгөл бөлүмдүн башчысы ушул тергөөчүлөргө басым кыла албайт, туурабы? Башкы прокуратуранын өкүлдөрү туура айтып атамбы? Силерде азыр ушул жагынан өзүнчө бөлөк анда жаңы беренелерди кирип коюшубуз керек, жаңы мыйзамды чыгарып коюшубуз керек. Силерде эмне тергөөчүлөр пайда болобу? Анда тийиштүү ыйгарым укуктар болуш керек алардын колунда. Мисалы, Маданият министрлигине кайрылса биздин жараныбыз, анан кийин тийиштүү өкүмдү чыгарып койсо, хотя бул өкүм эмес, өкүм жалан сот система чыгарат. Силер чыгарып коюп ушул айыпполдорду саласыңар. Сот системасына кайрылбай эле. Анан кийин ушул силер кабыл алынган чечимиңерге карата биздин жарандарыбыз сот системага барып, ошол жака даттанып жүрөй баштайт. Зачем ушундай дубляжды биз жасап атабыз? Мен түшүнбөй атам. Анан кийин биздин орто Мен толуктап коеюнчу. Чыңгыз Азаматович, бүгүнкү күндө укук бузуулар боюнча айыл өкмөттөр, архив кызматы, фитосанитария, ветеринария, биздин юстиция министрлиги, андан сырткары органдар баары эле айыппул салып келет. Алардын баарында тергөөчү жок да. Бул укук бузууларда эч кандай тергөөчүнүн кереги жок. Бул бүгүнкү күндө Маданият жана маалымат министрлиги эки берене боюнча деле айыппул салып келет бүгүнкү күндөчү. Бул кылмыш жаза менен эч тиешеси да жок. Ага баягы чаташтырбаш керек да. Рахмат. Рахмат. Өнүккөн мамлекеттерде эркин коомдо мындай сыяктуу маселелер кенен форматты талкуулаш керек.
Биз бүгүн талкуулап жакшы орто турган чечимге буюрса чыгабыз. Анан кийин өкмөт өзү чечсин деп бул туура эмес позиция менимче. Эгер жеке маселелер бар болсо, бизде сот системасы бар. Тиешелүү укук коргоо органдар бар. Аларга кайрылып, тиешелүү чечимди чыгарып, анан кийин сотко кайрылышат. Түз эле сотко барып ошол жакта бул маселелер чечсе болот. Дагы кошумча укук коргоо органдарынын арасында азыр Маданият министрлигине силер тыгып атасыңар. Алар башка маселелер менен алектенип үлгүрбөй жатышат. Маданият жагынан илгиритүүнүн жагынан жетишпей жатышат. Маалымат жагынан, туризм жагынан иштеше керек. А силер дагы кошумча еще бир департаментти түзүп атасыңар. Жалган маалымат менен алектенсин деп. Бюджетибизде каражаттар жок экендиги азыр берилип атат. Түйө салынды. Дагы кошумча айлыктарын көбөйтсүн деп. Дагы кошумча түзүмдөргө единицалар берилсин деп. А бuyakta чоң департамент түзүп атат. Ушул департамент лучше ички иштер министрлигине же прокуратурага берип коелу. Алар түздөн-түз бул маселелер менен алектенсин. Бул биринчи маселе. Экинчиси, айыппулдар жагынан юридикалык жактарга 200 000 сом төлөш керек. Жеке инсандарга силер 100 000 салып атасыңар. Орточо эсептөөлөр боюнча айлыктар бизде 30-35 000. Каяктан 100 000 алар табышат? Эгер маселелер бар болсо сотко барсын. Ошол жакта бул маселелерди талкууласын. Сиз азыр экосистема, экотех инспекция боюнча айтып атасыз. Бул пожарный инспекция боюнча, бул тиешелүү тескеген багыттар боюнча юридикалык жактарга айыппулдарды салып атат. Жеке маселелерге алар кийлешпейт. Жарандарга алар тийишпейт. Сиз бурмалуу жагынан алектенбеңиз, урматтуу министрдин орун басар. Азыр сиз бийликте турасыз. Эртең бир күнү жөнөкөй жаран болуп, сиз ушул маселелер боюнча даттанай баштайсыз. Кимге даттанасыз? Маданият министрлигинеби? Же ички иштер министрлигине, прокуратура? Алар түздөн-түз ушул маселелер менен тескеген ведомстволор катары. Аларга кайрылыш керек. Ошол жакта кесипкөй адистер ишешет. Зачем дополнительно силер раздувать этип атасыңар ушул түзүмдөр? Кылдат мындай маселелерди карышыбыз керек, урматтуу кесиптештерибиз. Оразбек Кадырбекович, жарандык кодекс менен эмне кылабыз? Ушул жерде жазылып турбайбы? Сот аркылуу ар бир жаран адам өзүн коргош керек. Шайкеш болобу анда? Урматтуу Дастан Алабаевич, жарандык кодекстин 18 беренесинде ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин коргоо боюнча бар. Убакытты токтоп койгулачы бuyakta. Бирок ал жерде биринчи төгүндөтүү жана моралдык жана материалдык зыяндын жеке жак адам өзүнө өндүрүп алуу жөнүндө. А бул жерде укук бузуу. Себеби мына мен бирөөнүн жол эрежесин бузуп, бирөөнүн автоунаасын сүзүп алсаңыз, биринчи жол эрежесин бузган үчүн айыппул төлөйсүң. Экинчи тигин машинеси жабыркаган үчүн материалдык чыгым төлөйсүз да. А бул жерде да ушундай. А бул дүйнөлүк практикада мен жана Сүймек Абдуллаевич айткандай, штрафты төлөйт, анан еще компенсацияны сурасаң. Жок, бул жерде азыр адамдын арыз берүү мүнөзүндө болуп аткандыктан арызды берет, ошол менен айыппулун алды, жоопко тартылды деп туруп, кээ бирлери тим коет. Мен айтып атам го, бул адамды Жок, токтоп тургулачы. Мындай болобу, анда айыппулду салынат, айыппул салынат. Демек, мен еще керек болсо сотко барып, моралдык компенсацияны сураганга укуктумун. Ал өзүңүздүн укугуңуз. Тура? Тура. Ооба. Карабайсыңарбы? Эки анда уже экинчи штраф болуп калышы мүмкүн. Мен мындай Эрки штраф эмес да. Хорошо, мындай. ДТП болсо эң чоң жогору штраф канча? Менде жок маалымат ДТП боюнча. Жок, мына карабайсызбы? Ишылып ДТП болсо 10 000 сом штраф салынат. А мисалы бул жерде интернетте бир эмен чиновник боюнча жазып койсоң эле, себеби бул жарандарга, жөнөкөй жарандарга иштебейт, мен билем го. Чиновник жөнүндө жазып койсоң эле сразу 100 000 сом. Жок, Дастан Алабаевич, чиновник жөнүндө жазсын, чиновник арыз жазбаса эч нерсе болбойт. А бuyakta сиз уктуңуз го, азыр депутаттар айтып атышпайбы? Мен башынан өткөн деп, эми анда саясатка келбесин да. Чыдабаса. Ушунчалык нежный болсо, назик болсо, отурсун да үйдө анда. Назик болуп. Раз саясатка келди, чыдаш керек да эми. Жөнөкөй жаран Минкультурага барбайт, мен билем.
Минкультура карабайт издебейт дагы. Убакытты кетирбейбиз деп. А бияктан мисалы министрге жазып койсо, вот Минкультуранын министрге жазып койсо, ал өзү кантип карайт ошол арызды? Өзү карап, өзү штрафты салабы? Кандай болуп калат, ошону айтсаңыз. Дастан Далбаевич, Урсатбай, Маданият министринин биринчи орун басары. Кемсинтүү жана жалаа жабуу боюнча арыздын негизинде иш алып барабыз. Ал арыз эмне болот? Арыздын негизинде Адилет министрлигине караштуу экспертиза кызматынын ошо кемсинтүү же жалаа жабуу боюнча корутундусу керектелет. Ошол корутундуга арыз тиркелет. Ошонун негизинде анан биз аны сотко өткөрөбүз. Анан сот чечет. Күнөөлүү же күнөөлүү эмес деген маселе. Экспертиза боюнча көрүп атасыз го, лицензиясыз алар коркутуусун берип атышпайбы? И канча киши алардын экспертиза негизинде соттолду жөн эле. Өзүңүз ошону жакшы эле көрүп атасыз. Наша экспертиза, она не независимая, она очень зависимая. Аны дагы жакшы билесиз. Министрге эртең жазса, же сизге жазса, сиз өзүңүз карайсызбы арызды? Жок, жазбайбыз. Аны эмегерде мен өзүм адам катары мен үстүмө жазса, мен укуктумун да кайрылганга. Вот кантип сиз өзүңүз органга кантип жазасыз? Же мисалы мен депутатын, мен эртең жазсам, милдеттүү болосуз да караганга. Дастан Далбаевич, А если не будете рассматривать, я же тут на комитетах везде вопрос буду поднимать. Дастан Далбаевич, бул орган, мен айтып атпайм, ошо жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, ошол жарандардын каражаты убактысы кетпесин деген максатта биз ошол кортунду Юстиция Адилет министрлигине жазат, кортунду алып келет, ошол кортундуну арызга тиркеп туруп берет, а биз ошо аны сотко өткөрүп беребиз. Жок, бул жерде 471-ге кирип атканда азырынча Маданият жана маалымат министрлиги иштерди карайт жана жазачаларды көрөт деп долбоор. Укук тартип комитетинин сунуштамасында МВД карасын, сотко өткөрсүн деген болуп атат. Бирок азыр биринчи окуунун алкагында Маданият жана маалымат министрлиги мына 471-ге кирип атканда 171. 406-407-деги иштерди карагандай эле карайт, жазаны көрөт деген долбоор болчу. Бирок Алишер Ташпаевич жана Динара Ашимовналар сунуштап, аны сот карасын, Маданият министрлиги берсин деген буга мындай экинчи окууга чейинки сунуштар айтылып атат. Ал ошону экинчи окууга чейин талдоо болот. Мен депутаттарга кошулам. Вот сиз өзүңүз кандай ошого карайсыз? Сотко берсек. Буну Дастан Далбаевич бүгүн Кудай буйруп биринчи окуу өтсө, 10 күн аралыгында талдайбыз. Хорошо. Чогуу талдайбыз эксперттер менен. Мишел билбейм, бул чийки мыйзам да. Рахмат. Дастан Далбаевич, жана сиз кош жоопкерчиликтесиз. Мына АКШ, Франция, Германияда деле жарандык жана кылмыш. Мына Германияда 3 жылга чейин. Францияны айтпай койгулачы, биз Кыргызстанда жашап атпайбызбы? Юридикалык жактар кантип ошол өзүлөр кантип отуруп алышып, кантип алар жазат? Биз ошолорго дагы штрафты салабыз да. Рахмат. Кийинки сөз. Жок, суроону бердим, токтоңуз. Юридикалык жактар боюнча. Тактап коесузбу? Юридикалык жак, мамлекеттик каттоодон өткөн, социалдык тармактарда баракчасы бар, же атайын сайты бар. Бирөөлөрдү адепсиз формада жала-жаап мазактап коюшу мүмкүн ошол юридикалык. Анын уюштуруу документтерине ылайык ыйгар укуктуу жетекчиси жоопко тартылат. Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат, Орузбек Кадырбекович. Сиз аялдарга орой мамиле кыласыз деген пост интернетте, Фейсбукта чыкса, сиз эмне деп жооп бересиз? Кандай аракет кыласыздар? Иш аракеттериңиз кандай болот? Эч нерсе кылбайм. Арыз жазбайм. Аялдарды сыйлайм. Сиз аялдарды сыйлабайсыз, анткени бул жерде парламентте аялдар менен орой мамиле кылып айтышканыңызды комитеттен дагы парламенттен болгондо мен өкмөткө арыз жазып, сиз жөнүндө арыз жазгам. Жарым жылдан кийин сиз выговор алгансыз, мен аны билем да. Бирок деген бул жерден сиз айтып атасыз да, магазинди тоноп жата береби депчи, мына мен коллегам сурап атсачы. Значит, критика менен ууруну бир даражада коюп атасыз да, туурабы? Сиздин сөзүңүз 5 мүнөт мурда. Эльвира Жыргалбековна, мен выговор алган жокмун.
расмий түрдө айтайын. Экинчиден, мен Анда өкмөттөн адамдын туура эмес маалымат келиптир. тарап төлөй албайм же жоопкерчилик тартпайм деп эле бирөөнүн укугун бузуп, кодулоп, чектеген болбойт да деген бул байкы принциптер боюнча мен мындай жалпылап айттым. Рахмат. Бирок эч качан улуу трибунадан чыгып алып туруп, бул кылмышка туура ууру деп айтпаңыздар, туура эмес болот. Сиздин статусуңузга жарашпайт. Сиз юстиция министринин орун басарысыз. Фемиданы жактаган, мындай колдоп жүргөн адамдардын бирисиз да. Болуш керексиз да, идеалдуу мындай чиновник катары айтат элем да. Поэтому трибунадан не разбрасывайтесь такими словами. Сизге жарашпайт. Макулсузбу? Мыйзамды жактаганда маалымат негиздегилердин негизинде биз коргогонго жана ар түрдүү мисалдарды келтирүүгө муктажбыз. Всеми доступными методами деп сиздерге ким айтып атат? Андай сөз, ошол сөзгө туура келип атат да азыр. Жаңылбаңыз. Азыр жаңылып каласыз да, дагы бир мындай сөз келинесиз да. Бюджетте бизде профицитпи же дефицитпи? Мен аны ыйгарым уктум эмесмин да жооп бергенге. Сиз министрдин орун басарысыз, сиз саясатта эмне болуп жатканын билбесеңиз кандай болуп калат анда? Профицит да. Жалпыга маалымдоо каражаттарын укканыма караганда профицит да. Эгерде профицит болсо, эмнеге акыркы жылдары, жалаң гана акыркы жылы да ол чойгон штрафтарды өкмөт алып келип атасыздар. Каражат жетишпейт абы бюджетте. Мен ыйгарым уктум эмесмин, Элвира Жыгалбековна бул суроого жооп берген. Мен ушул штраф боюнча эле келип доклад чыгып Трибунада чыккандан кийин биякта 90 депутаттын суроогунун баарына жооп бериш керексиздер да. Эми жообуңуз жок болсо, мен айтып коеюн да, эгерде бюджетте жетиштүү болсо, мындай олчогон штрафтарды алып келмек эмессиз. Бул бир жообу, экинчи жообу болсо, элдин баарын коркутуп үркүтүп камат салайын деген мындай ниет болуп атат да. Андан көрө, может быть, бюджетти толтурабыз деп жооп берип коюңуз да, туура болот да. Бул жерде камоо жок эч кандай. Бул укук бузуу. Арест болот на имущество төлөй албаса, мисалы бир таксист пост жазса, анан жооп бере албай калса, 100 000 сом жок болсо, юрлица болсо 200 000 сому жок болсо, анда деген взысканиянын түрлөрү бул 28-чи берене боюнча биякта биздин урматтуу прокуратура башкы прокурордун орун басары отурат, ал деле далилдеп берет да. Эскертүү бар, пробация бар, штрафтар бар и арест бар да, бул бир оокатка. Поэтому сиз мындай жаңылбаңыздар да, мыйзамды жакшылап карап алыңыздар. Мындайда сөз баш алмай баары тил кесмей жок деген баары бери Кыргызстандын бүгүнкү күндө 30 жылда эң чоң жетишкендиги сөз эркиндиги. Анан бул жерден жаңылып калбаңыздар. Анысы эле баардыгын мындай жоопкерчиликке тартам деген туура эмес позиция болуп атат да. Абдан туура эмес, жаңыласыздар. Рахмат. Чынын айтсам, ушул жаман блогерлерди мактаган жактары да бар да. Биз ушул бүгүнкү күндө мен коллегаларымды угуп алып, мындай сарсанаа болуп атам да, анткени чындап эле Дастан Далабаевич айткандай, биз сын пикирди көтөргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Эгерде саясатка келгенден кийин чыдашыбыз керек бардыгына. Өзгөчө сын пикирлерге. Мисалы блогерлерди алсак, караңыздарчы, буга чейин ушул Баткенде болгон окуяларда ким жардам берди бизге? Маалыматты дүйнө жүзүнө таратуу боюнча, туура маалыматты таратуу боюнча блогерлер жардам берди. Мен ойлойм, бул өтө туура эмес. Анткени бул сиздер берип аткан штрафтар өтө чоң. Болсо дагы 1000 сом болсун, андан ашпасын. Макул 10 000 сом болсун юридический лицаларга. Бирок кечиресиздер, 100 000, 200 000 бул кандай чоң акча? Порнографияны распространять эткен статьяга бул ушунча айыппулду салабыз. Эми бул деген таптакыр башка нерсе да. Эмне үчүн биз баягы эле сын пикирлерди айтып аткан адамдар деле бир какой-то жакшы өзгөрүүлөр болсун деп айтып атпайбы, туурабы? Биз деле мисалы сиздер мыйзамдар менен келгенде сын пикирлерибизди айтабыз. Эмне үчүн? Анткени ушул мыйзам дагы жакшырталы, дагы жакшы жоболорду киргизели деп ошол эле аракеттер менен сын пикирлерди айтабыз. Биздин жарандарыбыз да так ошондой. Мен ойлойм, бул туура эмес. Конечно, биз деле жакшы сөз уккубуз келет. Бирок кемчиликтер бар да. Идеалдуу мамлекетте жашабайбыз, ошонун бардыгын көтөрүшүбүз керек.
Анан бул жерде мисалы фейк фермаларды жапкыла биринчиден. Эмне үчүн? Анткени бүт жала жапкан ошол жерден чыгат. Бүт туура эмес маалыматты фейктер таркатат. Биздин жарандарыбыз эмес, фейктер. Ошол фейк аккаунттарды атайлап ачып бизнес кылган жарандарды биринчи тапкыла, алар менен иштегиле. Кааласаңар ошол фейк аккаунттарды, фермаларды жетектеген адамдарды айыппул салгыла, түрмөгө отургузасыңарбы. Бирок именно мындай көп учурларда туура эмес маалыматты таркатып бурмалаган бул фейк аккаунттардын фермалары болот. Өзгөчө азыр мисалы шаардык кеңештерге болгон шайлоо башталды. Анан азыр мисалы ошонун бардыгы башталат. Биринчи иретте фейк фермаларды жапкыла. Жарандарга тишпели койгула. Бул туура эмес. Алар деле биздей өзүбүздүн өлкөсүнө салым кошкусу келет. Алар деле биздин өлкөбүз өнүксүн деген ой максат менен айтышат сындарды. Рахмат. Айсулу Турушбек, мына сын пикир, ой пикир жөнүндө такыр сөз жок. Бул жерде мазактоо, жала жабуу жөнүндө. Анан блогер деген деле термин жок бул жерде. Бул жалпы ким ошону кылса ошого деген. Чыңгыз мырза, мен сизге суроо бергим келип атат да. 10 единица штат. Кайсыл критерийлер менен кимдер келет ал кызматка? Урматтуу Мирлан мырза, 10 эмес 11 штат, директор, директордун орун басары, анан эксперттер. Ал жерге атайын ошол IT тармагында билими бар, ошол компьютерди жакшы түшүнгөн, социалдык тармактарда иш алып барган, мындай айтканда, ошол багытта иш алып барган кызматкерлер керек. Жо, ал компьютерди жакшы түшүнүп, IT-ни мыкты билгендер эле аныктай албайт да, аны эксперт боло албайт да. Экспертке анда биз университет ачышыбыз керек. Ушак териштирүүлөрдүн мыктылары деген диплом бериш керек да. Ушакчылардын мыктылары деген бир диплом берип, ошолор иштеш керек да. Атайын адис болуп чыгыш керек. Менин айтайын дегеним, Маданият министрлиги өзүнүн маданиятын, өзүнүн өзөгүн, түпкүлүгүн алып кетиш керек. Маданият деген туризмди алып кетиш керек. Маданият деген өзүнүн журналисттердеги, журналистикадагы мыкты чеберчиликте кандай иштер жүрүп атат, ошону алып кетиш керек. Маданият министрлигинен алып коюңуздар, бул болбойт. Маданият министрлиги карай албайт, Ороз мырза. Аларга андан башка иштери толтура булардын. Экинчиден, мисалы да, Чалкан деген журналда саясатчыларды, бийликти, оппозицияны баарын карикатуралар менен сатираларды жазып чыгышчу эле да. Дагы деле бар ушул нерсе. Ошолор жазып чыкса, менин беделиме доо кетти деп жазса кандай болот? Лингвист корутунду чыгарып бериш керек. Атайын эксперт. Ошол лингвист менен экспертти кантип аныктайбыз деп атам да мен. Лингвист менен эксперт ошону бул деген сатира экен, бул деген жанр экен, журналистиканын атайын бир жанры бар, адабияттын атайын бир жанры бар. Ошол жанрды түшүнбөй калса кантебиз? Аны алып барып жазып койсо, арызданып койсо, ал дагы штраф төлөйбү анан? Урматтуу Мирлан Самбекожо мырза, бизде юстиция министрлигинин алдында соттук эксперттик кызматы бар. 60га чукул экспертизалар жасайт. Ошонун ичинде лингвистикалык жана филологиялык эксперттер бар. Алар корутунду чыгарат. Бирок жана кайра эле айткандай, эгер сатира болуп, жанагындай болсо, балким арыз жазбайттыр. Эми бул арыз жазган учурда жазып койсочу, арыз жазып койсочу, Ороз. Арыз жазып койсо, мен ушинтип сатира, мындайда сатира менен мен бир күнү ушул жерден сатира окуйм, жазылып атат, аз калды бүтөт, ошондо окуп берем. Ошондо бул сатира. Ал сатира жанагынтип тиги бирөөнү шек келтирип, тигиндей экенсиң, мындай экенсиң дегенден дагы жаман мындай оюп чымчып алат да, үзүп алат жөн эле. Ага ал арданып, өтө арданышы мүмкүн да. Анан ошону мени ушун шек келтирип атат деп жазса кандай болот анда? Биз анда общий адабиятыбызды дагы, журналистикабыздын дагы бир бөлүктөрүнө дагы чектөө кылып албайбызбы муну менен? Жок, бул жерде адамдын дейт, эми конкреттүү адамдын аты, жөнүн. Туура, ошол адам болот, ал дагы адам болот да, жанагы дагы адам болот. Бир адамдын башын коюп, этек жагына маймылдын куйругун коюп чыгарып коюшу да мүмкүн да. Анан сатира кылып жазат да, ошондо эмне болот? Сурап атам мен. Сатира кылып жазат. Мен мисалы 4 сап айтсам, азыр дагы өтө оор болуп кетиши мүмкүн да.
Кандай болот ушул? Эми биздин эксперттер бар, бай тажрыйбалуу, көп жылдык. Алар чыгарып беришет, эми эксперт көз карандысыз да. Мен бул жерде мындай нерсени айткым келип атат, Орос мырза, ушундай жанрлар бар. Бул жанрларды бул дүйнөлүк адабиятта дагы, дүйнөлүк журналистикада да бар. Биздин өлкө демократиянын аралчасы деп айтылып келет. Макул 72, каршы жок, бары 72, каталды 80. Мыйзамдын макулдашылган варианты кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибиндеги бардык маселелер каралып чыкты. Эртеңки пленардык жыйынга чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат барыңыздарга.